Бул жерде 8-ден 12 жашка чейинки балдарга, окурмандарга арналган китептер бар. Жаштарына жараша, ар кандай тилде, иллюстрациялык сүрөттөр менен, ошондой эле чоң романдардын кыскартылган версиялары бар. Мынакей, бул жерде 6 жаштан 8 жашка чейинки окула турган китептер бар. Өзгөчө кыздарга, мисалы, принцесса, ханшалар жөнүндө жомоктор көрсөтүлүптүр. Ошондой эле көрүнүп турган болсо, бул жерде турат экономика, компьютер, инсандык өнүгүү, психология деп бөлүнөт. Ошондой эле бул жерде да жаш көрсөтүлүп турат. 6 жаштан баштап кайсы китептерди окуса болот. Байкасаңыздар, көбүнчө сүрөттөрү менен түстүү китептер. Анткени бул жашта балдар визуалдык көргөнүн эсинде калтырат. Ошондой эле ар кандай боёй турган альбомдор бар, балдарга арналган. Бул жакта болсо 3 жаштан 6 жашка чейинки көбүнчө сүрөттөрү менен мындай тарбиялык мааниси бар китептер. Анткени бул жашта балдар окуй албайт же ата-энелер окуп бере турган китептер коюлган. Бул жерде көрүнүп тургандай эле ден соолукка байланыштуу үй бүлө, бала темасында бөлүнүп коюлган. Атайын, мисалы, бул жерде япондордун 100 жыл жашоосунун сыры деген китеп турат. Бул жакта орусча айтканда здоровый образ жизни жөнүндө жазылган, ар кандай диеталар. Бул жерде шекерге каршы деген китеп бар, шекердин зыяндары, пайдалары тууралуу докторлордун, атайын нутрициологдордун изилдөөсүндө жазылган китептер бар. Бала жана үй бүлө деген бөлүмдө атайын бала тарбиялоочу китептер бар. Өзгөчө ата-энелер үчүн балдардын өнүгүшүндө, физиологиялык, психологиялык өнүгүшүндө эмнелерди эске алыш керек, ошолор айтылган. Бизге белгилүү болгон педагог Адем Күнүштүн китептери абдан популярдуу. Жазасыз эйтим, жазасыз тарбиялоо деп атасак болобу. Ошондой эле ар кандай тилдеги китептер бар.